Там окутумун атабыз 10 класс геометрия, темабыз тегиздиктердин параллелдиги. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта тегиздиктердин параллелдүүлүгүн аныктайсыңар. Тегиздиктердин параллелдүүлүгү жөнүндөгү теореманы далилдейсиңер. Аныктама: эгерде эки тегиздик кесилишпесе, анда алар параллель тегиздиктер деп аталышат. Мейкиндикте тегиздиктер кесилишет. Кесилишет дегенде төмөндөгүдөй белгилейбиз. Альфа, бета тегиздиктери кесилишти. Мейкиндикте тегиздиктер кесилишпесе, мына альфа, бета тегиздиктер, анда төмөндөгүдөй жазабыз. Альфа параллель бета деп. Бул параллель тегиздиктер. Бул жерде дагы кандай белгилениш берилген. Эми тегиздиктердин параллелдигинин белгисин карайлы. Окуу китебиңерде 7-чи теорема бар. Эгер бир тегиздиктеги кесилишүүчү эки түз сызык, мына А, Б түз сызыктары альфа тегиздигинде М чекитинде кесилишип жатат. Экинчи бир тегиздиктеги, мына бета тегиздигиндеги эки түз сызыкка тиешелүү түрдө параллель болушса дегени, А түз сызыгы А бир түз сызыгына тиешелүү түрдө параллель, Б түз сызыгы тиешелүү түрдө Б бир түз сызыгына параллель, бета тегиздигиндеги жаткан. Анда ал тегиздиктер өз арадагы параллель болот экен. Көрүңөр, мына кесилишүүчү эки түз сызык экинчи бир тегиздиктеги кесилишүүчү түз сызыктарга тиешелүү түрдө параллель болсо, анда алар өз ара параллель болушат дейт. Демек, бул теореманы далилдөө керек экен. Берилди: А, Б түз сызыктары альфа тегиздигинде жатышат жана М чекитинде кесилишет. А1, Б1 түз сызыктары М1 чекитинде кесилишет. А1 дагы Б1 дагы бета тегиздигинде жатат. Анда А А1ге параллель, Б Б1ге параллель. Бизге далилдөө керек экен альфа тегиздиги менен бета тегиздиги параллель дегенди. Эми далилдөөсүн карап көрөлү. Түз сызык менен тегиздиктин параллелдүүлүк белгиси мурда өткөнбүз. Эгерде А түз сызыгы бетага параллель болсо, анда Б түз сызыгы дагы бетага параллель дегенчи. Ошол эрекини колдонобуз. Далилдөө: альфа, бета тегиздиктери дейт. Бири-бирине параллель эмес, карама-каршысынан далилдейбиз. Алар кесилишип калсын дейт. Мына жанагы эле сүрөттү чийебиз. Ал эми далилдөөдө биз аны кесилишсин деп эсептейли. Мына эки түз сызык, эки тегиздик кесилишип калды. Темабыздын башында көрбөдүк белек. Анда алар кесилишүүдө түз сызыкты пайда кылат. Мынакей С деген түз сызыкты пайда кылат. Анда А түз сызыгы бетага параллель болуп калат. Анткени А параллель А1ге, А1 болсо бета тегиздигинде жатат. Мынакей бул жерде турат. А бета тегиздигинде жатат. А болсо альфага тиешелүү. Ал эми альфа менен бета экөө кесилишкенде С түз сызыгын пайда кылды. Демек, А Сга дагы параллель болуп калат. Экинчисинде Б бетага параллель. Б түз сызыгы бета тегиздигине параллель. Моорики жазуу. Анткени Б Б1ге параллель, Б Б1ге параллель болуп атат. А Б1 болсо бета тегиздигинде жатат. Демек, эмне болот экен? Б тиешелүү болуп калат экен. Альфа тегиздигине тиешелүү болчу. Мынакей Б, могу альфа тегиздиги. Ал эми альфа менен бетанын кесилиши С түз сызыгы болуп атат. Демек, Б Сга дагы не болуп калат? Параллель болуп калат. А параллель Бга
A paralel B'ga болуп калат. М-чекити аркылуу S'га дагы параллель болуп калат. Демек, биз мурда билебиз да, түз сызык анан чекит берилсе, анда ал чекит аркылуу түз сызыкка параллель түз сызык жүргүзүүгө болот. Бирок бирдей гана деген. Ал эми бул жерде М чекити аркылуу А жана Б түз сызыктары жүргүзгөндөй болуп калып атат да, М чекити аркылуу S'га параллель болгон. Биз болсо карама каршылыкка келип калдык да, аксиомаларгачы. Ошондуктан альфа менен бета бири-бирине параллель экен. Балдар, үйгө тапшырма, видео сабакты курут коюп окуп, теореманын далилдөөсүн жана чиймелерин дептерибизге көчүрүп жазабыз. Окуу китебиндеги номер 1-бөлүгүнө чиймелерин чийип алып, параллель тегиздиктерди жазасыңар. Ал эми номер 2-маселени далилдейсиңер. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта